Мээримдүү, ырайымдуу жараткан Аллах Тааланын ысымы менен баштайм. Эгерде бир жакыныңа жардам берип жаткан болсоң, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн деп жардам берип жаткан болсоң, ошол оюң, ошол максатың чыныгы Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүнбү, же ошол сен жакшылык кылып жаткан адамдын ыраазычылыгы үчүнбү? Муну кантип өзүбүздүн ичибизде, өзүбүздүн оюбузда кантип айкын эле билип алабыз? Эгерде биз ошол жардам берип жаткан, жакшылык кылып жаткан адам сага эртең жамандык кылып кое турган болсо, же сенин жакшылыгыңа рахмат айтпаса деле, ошол учурда сен жакшылыгыңды токтотуп кое турган болсоң, демек сен ошол адамдын ыраазычылыгын көздөп жаткан болушуң мүмкүн, Кудайдын ыраазычылыгын эмес. Себеби сен Кудайдын ыраазычылыгы үчүн кылып жаткан болсоң, чындыгында, анда ал адам сага жамандык кылабы, сенин жакшылыгыңды түшүнбөй коебу, сенин кылган жакшылыгыңа маани бербей коебу, же сага рахмат айтпай коебу, сени такыр кызыктырмак эмес да. Сени бир гана Кудайдын ыраазычылыгы кызыктырмак. Жашообузда ар кандай нерселерге кептелген учурда дагы, жакшылыгы менен жамандыгы эри шаркак келген ушул жашообузда сабыр кылуу жана шүгүр кылуу, биздин жүрөктөрүбүздө тынчтык болуусун ушул нерселер менен далилдейбиз. Биздин башыбызга бир кыйынчылык келе турган болсо, делегейи тегиз эч ким жок. Ар кандай окуялар болушу мүмкүн. Тумушта ар нерселерди көрүп атабыз. Бирок ошонун бардыгына сабыр кылуу, ал эми башыбызга бир жакшылык боло турган болсо, кубанычтуу күн боло турган болсо, ошого шүгүр кылуу. Бул Кудайга бардык нерсени байлап коюу менен жүрөктөрүбүз тынчтык табат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айтылат. Яхия Сухайб бин Синан радиаллаху анхунун риваят кылган хадисинде, ошол хадистин маанисинде, чындыгында момундардын абалдары кандай жакшы. Аларга бир кыйынчылык келе турган болсо, алар ошого сабыр кылат жана сабыр кылгандыгы үчүн сооп табат. Эгерде аларга бир жакшылык келе турган болсо, алар ага шүгүр кылат жана шүгүр кылгандыгы үчүн да сооп алат. Биз мусулман болуп жаралгандыгыбыз, Аллах Тааланын жүрөгүбүздө тапкандыгыбыз биз үчүн кандай рахат, кандай бакыт. Биздин баскан кадамдарыбыз, биздин кылган иштерибиз, бизге кыйынчылык келсе ага сабыр кылсак да сооп ала беребиз. Бизге бир жакшылык боло турган болсо, кубансак, шүгүр кылсак деле сооп ала беребиз. Бирок шүгүрдү айтыш үчүн сөзсүз эле сага бир той же маареке болушу керек эмес да. Замандашым, сенин тирүү болгондугуңдун өзү шүгүрчүлүк да. Сенин тирүү болгондугуңдун өзү бакыт эмеспи? Биздин Кудай Тааладан кечирим сураганга мүмкүнчүлүгүбүз болуп жаткандыгынын өзү бакыт эмеспи? Аллах Таала кимге жакшылыкты каалай турган болсо, Аллах Таала ошол пендесин өзүнө бурат. Ошол адам өзүнөн өзү кылып жаткан кемчилик каталарынан оңолгусу келет, кадамдарды таштайт, аракеттенет, Кудай Тааланы көп эстейт, илим алат, илим жолуна аракет кылат, бир нерсени үйрөнгөнгө аракет кылат, башкаларга жеткизгенге аракет кылат, башкаларды жакшылыкка чакырууга аракет кылат. Эгерде бир жамандык кылып жаткан болсо, кайтарууга аракет кылат. Жок дегенде айтып болсо дагы, жок дегенде жүрөгү менен жек көрүп болсо дагы. Ал эми Аллах Таала кимди өзүнүн жүзүн буруп кое турган болсо, заманыбызда болуп жаткандай түз маанисин айтканда чукугучка айланып кетет да. Бирөөлөрдүн артынан чукуйт, бирөөлөрдү ушактайт, бирөөлөрдү жамандайт. Эч эле болбоду дегенде бир жөнөкөй эле нерселерди талкууга ала берет. Болгондо дагы жаман жактарын көрө берет дайыма. Ошентип жүрүп, эң өкүнүчтүүсү өмүр өтүп кетиши мүмкүн да. Себеби бизге деген жашообузда кепилдик берилген эмес да, ушул жашка чейин жашайсың деген. Балким биз эртең мындай кылаттырмын, эртең оңолоттурмун же бүрсү күнү бул жакшы ишти кылайын дегиче биздин жашообуздун соңуна жетип калган болсо эмне кылабыз? Делегейи тегиз эч ким жок. Бардыгы эле укмуш болуп жакшы болуп кетпейт, же болбосо бардыгы өтө жаман дегенден да алыспыз. Бирок жакшыга дайыма аракетибизди баштап, дайыма жакшы болгонго, жакшылык кылганга, башкаларга жеткизгенге, башкаларды чакырганга
таштаган кадамыбыз маанилүү. Эң негизгиси кадам, урматтуу замандашым, бул жашоодо бүткүл баардыгыбыз биригип жакшы кылганга далалат кылалы, баардык нерсе жакшы болсун, баардыгын жакшылыкка чакыралы, кой үстүнө торгой жумурткалаган ушундай бир бейпилчилик заманды куралы деп баардыгыбыз аракет кылабыз. Баардык адамзат жалганчылык, ар кандай жаман нерселер, жаман сапаттардан арылалы деп баардыгыбыз аракет кылабыз. Биз билебиз эч качан андай болбостугун. Бирок биздин жүрөгүбүздө максатыбыз, тилегибиз, ниетибиз маанилүү. Ошого таштаган кадамыбыз маанилүү.